Энергетика тармагындагы акыбал бүгүнкү күндүн эң негизги актуалдуу маселесине айланды. Аяздуу кыш шилдеде, тактап айтканда электр энергиясы мына зарыл болуп керек болуп турган учурда эмне үчүн министрлик мындай кадамга барат деген суроо элди түйшөлттү. Министрликтин жүйөсү боюнча жогорку чыңалууга туруштук бере албаган техникалык акыбал, муну менен катар бүгүнкү күндөгү кыштын аяздуу шилдеси дегеле суук температуранын жогорку акыбалда болушу себеп болууда деген жүйө келтиришүүдө. Массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан энергетика тармагындагы маселеге чекит коюу үчүн биз министр баштаган энергетика тармагындагы адистерди студиябызга Оердо программасына чакырдык. Анда мен келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын энергетика министри Таалайбек Ибраев, Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рыспеков жана энергетика тармагында көп жылдар эмгектенген ардагер агабыз Чоробай Акунов, Чүй облусунун тургуну, коомдук иштерде активдүү жаран, энергетика тармагындагы күнгөй тескейлүү маселелерди социалдык тармактарда активдүү чагылдырып жүргөн жараныбыз Жылдызбек Турганов. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Таалай эмкеч, өзүңүздөн баштайын. Жогорку кеңеште дагы депутаттарды чуулдаткан маселеге айланды окшойт. Ошолго жетип калды. Бүгүнкү күндөгү кырдаал маселе бүгүн ошо эл өкүлдөр арасында ортосунда мына чоң бир талкуу жаратты. Муну менен катар коомчулукта дагы оңой эмес талкуу жаралып жатат. Мына жарым айдан бери өтө эле энергетика тармагындагы маселелер оңой олтоң маселеге айланган жок. Эмне үчүн мындай кырдаал жаралып атат? Мен энергетика системасындагы учурдагы абалга токтолуп кетсем, бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасында энергия системасы 3356 мегаватт генерация электр энергия чыгара алат да. Акыркы суук маалда биздин колдонуубуз 3740 мегаваттка чейин чыгып кетти да. Бул биринчиден мынчалык көп пайдалануунун кесепети өзүңөр билгендей бул суук абалы. Анан бизде кошуна мамлекеттерден дагы кошумча электр энергия келчү эле. Үчүнчү маселеси, жана мен да жогорку кеңеште да айтып кеттим, кээ бир региондордо акыркы күндө жана газдын басымдуулугу да түшүп кеткенине байланыштуу болуп атат да. Азыркы күндө бизде энергия системада 350дөн 480 мегаваттка чейин дефицит болуп атат. Ошол маалда биз эми өзүңөр билгендей биздин ГЭСтерибиздин баары штаттык режимде иштеп атат. Бир да ГЭСтерде бизде бүгүнкү күндө өчүрүүлөр жок. Жанагы кээ бир маалымат булактарында чыгарып атышат, Токтогул ГЭСинде бир агрегат иштен чыгып калыптыр, ошон үчүн чектөө киргизип атышат деп. Андай нерсе жок. Бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСинде 4 агрегат болсо, ошол 4 агрегаттын өзү штаттык режимде иштеп атат. Жана кийинки кошкон жаңы 4-чү агрегатыбыз да бүгүнкү күндө иштеп атат. Суунун көлөмү бар бүгүнкү күндө, бирок биздин өзүбүздүн ичиндеги генерациябыз жетиштүү болбой атат да. Азыркы күндө биз 400 мегаваттын тегерегинде дефицит болуп атса, ошол экини биздин баягы жана көмөкчү ордондорду, жана аба чубалгыларын сактап калыш үчүн перегруз менен иштеп атат да. Уже үстүнө кошулуп иштеп атканга байланыштуу биз ошону сактап калыш үчүн биз убактылуу жана чектөөлөрдү киргизип атабыз. Бул эртең менен баары тең эле веерное отключение деп атат, андай эмес. Бул эртең менен час пикте 7ден баштап 8ге чейин, кечинде 7ден 9га чейин ушул убактарда көп колдонуу болуп атат да. Ага байланыштуу эгерде биз азыр бүгүнкү биздин оборудование ошол перегруз болгон жерлерде ушуларды мындайча айтканда регулировочный мероприятия жүргүзбөсөк, бизде өзүңөр билесиңер, энергетикада противоаварийный автоматика бар. Бул өзү перегрузка келгенде, өзүнүн деңгээлине келгенде өзү өчөт. Мындай акыбал болушун алдын ала билдиңиздер беле? Мындай акыбал эми бизде жылык эле
эгерде көмөк чордондордо перегруз болсо мындай акыбал бар. Анткени ал автоматика ошондой коюлган. Өзү эгерде жүктөөсү өзүнүн баягы көлөмүнөн көбүрөөк болсо, ал противоаварийный автоматика өтүп дагы өчүрүп салат. Ошол убакта биздин бригадалар чыгып барып, ошону жана мен айтып аткан регулировочный мероприятие деп атпайм, ошо рекини башка фидерлерге которуп, ошол жерден чыңалууну алып салып, кубаттуулугу аз фидерлерге которуп, ушундай чаралар 1 саат 40 мүнөт, 1 саат 20 мүнөттүн ичинде ошол кайра нугуна келип атат да. Эми эгерде бул нерсени биз жасабасак, өзүңөр билесиңер, былтыр ушундай эле убакта 25 январда биздин кошуна мамлекет Өзбекстанда ушундай авариялык өчүрүүлөр болгон. Бул Орто Азиядагы системанын баарына таасири тийген. Ошо менен бирге биздин Кыргызстанда өчүп калган. Ошондой нерсеге жеткирбеш үчүн биз Өзбекстан шакекчедеги мамлекеттер, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ушундай бизге бүгүнкү күнгө болгон мероприятияларды жүргүзүшүбүз керек. Бул ошол убакта эсе 1,5 миллион абонент болсо бизде, ошонун бир 70-80 миң абоненттин ошол чектөөлөргө түшүп калып атат да. Жана элдер айтып аткан эртең менен бир убактысын айтып койсо болмок эле, бизге график берип койсо болмок эле дегенди. Эми биз алдын ала мындайча айтканда эртеңки күнү могу айылда же дагы бир жаңы конушта мындай перегруз болот, биздин трансформаторлор ошол ченемден көбүрөөк колдонот дегенди биз айта албайбыз азыр заранее. Ошол мына 2-3 күндүн ичинде биз ошол чектөөлөрдү бүгүнкү күнгө графигин бериш үчүн ошолордун баарын көрдүк. Кайсы жерлерде бул эми баардык жерлерде эле мындайча айтканда мындай перегруздар болгон жок. Кээ бир жерлеринде болуп атат, кээ бир айылдарда. Ошон үчүн биз ошону билгенден кийин анан азыркы күндө мына кечэтен баштап биз графигин бердик. Значит, жаңы конуштарда, кайсы айылдарда бизде трансформаторлор өзүнүн ченеминен тышкары көлөмдө иштеп атканын билип туруп, анан эми графиктерди бердик. Бүгүнкү күнгө ал графиктер боюнча улуттук электр тармактарынын директору азыр токтолуп кетет. Ошо графикти угушубуз керек болуп атат. Себеп дегенде коомчулуктун күткөнү ошол болуп атат да. Буга чейинки коомчулуктун кызырдануусун жараткан маселе дагы ушул болду да. Эмне үчүн алдын ала ушул графикти бербейт министрлик, эмне үчүн жашырып жатат деген маселе? Жок, биз жашыргандан эмес. Эми биз мындай чектөөлөрдү биз тети август, сентябрь айында эле ушул кышкы мезгил башталганга чейин эле биз администрациялар менен, районный администрация менен рейстин начальниктери, райондук рейстин начальниктери ошол чектөөлөр боюнча бизде графиктер берилет. Бирок ошол график менен эгерде бизде жанагындай мен айтып кеткен ар бир көмөк чордондорго көбүрөөк кубаттуулук жетпей, көбүрөөк жүктөөлүүлөр болсо, ошол график менен өчүрөбүз деп биз график жазында, күзүндө эле кол коюлган бизде. Аны бирок ал графикти биз баягы ушундай ушул мезгилдерге келгенде ошо менен өчүрөбүз деген. Бирок биз акыркы күнгө чейин колдон келишинче системаны кармап туруп, анан жанагындай мен айткандай, жанагы кай жерде жүктөөлөр көбүрөөк болсо, ошо жерлерге только биз жанагы чектөөнү киргизип атабыз. Мисалы үчүн эгерде бир айылда трансформатордун жүктөөсү аз болуп, ченемдүү иштеп атса, өзүнүн нугунда иштеп атса, ага эмнеге тийишебиз? Биз ошол өзүбүздүн оборудованияны сактап калыш үчүн ушул мындай шарттарга барып атабыз да. Азыр график боюнча улуттук электр тармактарынын директору бир сыйра токтолуп кетсин. Алтынбек мырза, сөз сизде. Анан ушул графикти чын эле министр мырза айткандай эми алдыдагы акыбал кандай болот деген маселеге таяндык да бир четичи. Анан бир чети болсо ошол коомчулуктун кыжырдануусун жанагындай талкууну жаратпаш үчүн алдын ала ушундай болушу мүмкүн деген божомолдоолорду берип койсо болот беле? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура сурооду бердиңиз. Мен учурдан пайдаланып, эл ичинде 2-3 күндөн бери мына суук болгондон бери өчүрүүлөрдүн артынан элдин арасында талкуу жаралып аткан маселеге бүгүнкү күндө мен ойлойм жакшы жалпак тил менен элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткенге учур келип жетти деп ойлойбуз. Сиз туура суроо бердиңиз. Биздин тармак биз 2-3 күн мурун дагы пресс-конференция бергенде дагы бүгүнкү күндүн маселеси жөнүндө айткан болчук. Бул жерде сиздин айткан боюнча графиктерди эмне үчүн элдиге алдын ала бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок деген суроого так токтолуп кете турган болсом, азыр эле биздин министрибиз дагы айтып өтүп кетти. Биз алдын ала
биринчиден айтканда графикти бир жылга алдын ала эгерде кыш болсо, кыш оор болсо, эгерде бизге берилген лимиттерден ашыкча пайдалануулар боло турган болсо, республика боюнча кайсыл областтарда, кайсыл райондордо керектөөдөн ашкан чектөөлөр, керектөөдөн ашыкча жүктөөлөр болуп кетсе, көбүрөөк иштетилсе, ошол жерлерди алдын ала өчүрүшүбүз керек деген болжом менен түзүлгөн графиктерибиз бар болчу. Бул графиктер биз эмне себептен түзөбүз? Башында министр айтып өтүп кетпедиби? Биз деген иштеп чыккан электроэнергияны 100%га электроэнергия менен элди камсыз кылууга биздин энергия тармактарыбыз 100%га даярдалган болчу. Иштеп чыккан электроэнергияны бүгүнкү күндүн маселеси ошол иштеп чыккан электроэнергиябыздан, Кыргызстаныбызда иштеп чыккан электроэнергиябыздан ашыкча пайдалануу 450-500 мегаваттка чейин ашыкча пайдалануу болуп кеткендиги үчүн бүгүнкү күндө учурдагы кырдаал түзүлүп отурат. Ошону эл дагы жакшы түшүнүш керек болуп атат да. Ал эми график боюнча алдын ала эмне үчүн айтпадыңыздар дегенге, азыр жогоруда министрибиз дагы деталын айтып өтүп кетти. Биз мына 3-4 күндөн бери бул кайсыл региондо, кайсыл жабдууларда, кайсы көмөк чордондордо, кайсы линияларыбызда канчалык деңгээлде ашыкча жүктөөлөр болуп атат. Өзүнүн техникалык ар бир деген биздин ар бир жабдуубуздун өзүнүн техникалык нормалары бар. Ошол нормалардан каршы жерлерде ашыкча пайдалануулар болуп аткандыгына байланыштуу биз ушундай мероприятияларды жүргүзүп 3-4 күн талдап чыктык дагы. Каерде ашыкча жүктөөлөр болуп атса, ошол жерлерде ушундай мероприятиялар жүргүзүлдү. Ал эми бүгүнкү күндө министрибиз айткандай биз графикти тактап элдин алдына ачыктап бергенибиз мына бүгүн жогорку кеңеште дагы айтып өтүп кетти, министрибиз азыр дагы айтты. Жерлерде бүгүнкү күндө ушул алдыда эртеңки күндөн баштап боло турган өчүрүүлөр жөнүндө маалыматты уже тактап чыктык биз. Бул деген 3-4 күндүк өчүрүүлөрдө кайсыл региондордо, кайсыл айылда, кайсыл көчөдө, кайсыл көмөк чордондо ашыкча жүктөөлөр болуп аткандыгын баардыгын тактоонун негизинде гана биз ачык графикке чыга алдык да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз бүгүн графиктер боюнча мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште да сөз болду. Биз элдерге жеткирүү боюнча бүгүн кечке чейин ушул боюнча жумуш алып барышты. Биздин прессаларыбыз иштеди. Жерлерде өзүңүздөр билгендер, бизде областтарда региондорубуз бар, пестерибиз бар, ошондой эле райондук электр тармактарыбыз бар. Баардык биздин жумушчуларыбыз бүгүнкү күндө графиктерди элге жеткирүү боюнча дагы жумуш алып барышты. Райондук акимчиликтерге жеткирип, акимчиликтер менен, ошондой эле айыл өкмөттөрү менен, айыл башчылары менен, шаарларда квартал башчылары менен ар бир бүгүнкү күндө инспекторлорубуз, биздин адистери ушул графикти элге жеткирүү боюнча, элге түшүндүрүү боюнча жумуштарды жүргүздүк бүгүнкү күндө. Мына эртеңден баштап, мына сиз айтып аткандай графикке, элдин алдына жеткен график боюнча биз уже строго ошол график боюнча жумуш алып бара алабыз эми. Так, графикти айтып кое аласызбы азыр? Барбы график жаныңызда? Мен азыр жанымда график жок, бирок мындай эле айтам, биз ар бир регионго, мисалы үчүн айта турган болсок, мен алыскы райондорду айтып кетейин, мисалы үчүн Жалал Абад областын айта турган болсок, эртең мененки биз деген час пик деген түшүнүгүбүз болуп атат. Саркымалда 7-ден 9га чейин бир өчүрүлөт. Эгерде бир аймакта 7-ден 9га чейинки бир айыл өчүрүлсө, кийинки айылыбыз уже 9-дан 11ге чейин кылып өчүрөбүз. Биз деген графикти сактаганда дагы бир эле моментте баардыгын бирдей өчүрбөйбүз. Ошентип атып туруп бир күндүн ичинде бир айылда же болбосо бир эле райондун бир эле фидеринде боло турган болсо, ал жерде бир күндүн ичинде болгону возможно бир 2 жолу өчүрүү болушу мүмкүн. Бул суткалык өчүрүү жөнүндө айтып атабыз да. Ал жерде биз эми графикти түздүк, бирок мына буюрса күндүн кандай болгондугуна байланыштуу. Эгерде күнүбүз эртеңки күндө бизде керектөөлөр бүгүнкүгө караганда эртең керектөө азайып, климатка байланыштуу эгер керектөө азая турган болсо, анда ошол графикке карабастан биз өчүрүүлөрдү азайта баштайбыз. Бул жагында түшүнүрүп иретин айтып өтүп кетишибиз керек да. Бул жерде эч кандай маселе жаралбайт. График боюнча строго жумуш алып барабыз. Элдерге маалымат жетти. Элдин арасында ушундай дүрбелең болуп аткан, алдына бизге маалымат берип койсо, биз дагы өзүбүздүн пландарыбызды түзүп алмакпыз деген. Биз эми 3-4 күндүк чараларыбыздын артынан биз графикти тактап чыктык бүгүнкү күндө. Сиздин айтканыңыздан баягы жыйынтыктап туруп бир кыска суроо берейин. Эми айыл жеринде макул, айыл жеринде билинбейт. Шаар жергесинде коомчулуктун мына массалык маалымат каражаттарына жана сот тармактарга берген маалыматтар боюнча эртең менен жумушка кетчү убакта так электр энергиясы керек болуп аткан учурда өчүрүлөт. Анан так ошол жумуштан келген учур, эл орунга отурган учур, тамактануу учурунда өчүрүлүп атат. Эми сиздердин маселеңер мындай болуп атат да, чыңалуу учурлары да ошол убакка туура келип атат да, туурабы? Анан кандай бул маселени кантип чечсе болот? Биз эми бул мындай болуп аткан негизги бир себеби, мына өзүңүз эле кайра эле сурооңузга жооп берип кеттиңиз. Биздин именно керектөөнүн өсүп аткан маалы ушул эртең мененки саат
7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 9-га чейин болуп атат да. Именно керектөөлөрүбүз ушул маалда ашыкча керектөөлөр болуп атат. Ошон үчүн биз деген жабдууларыбызды сактап калуу максатта мындай иш-чараны жүргүзбөсөк, мындан дары жаман болуп кетиши мүмкүн да, жабдуулар үчүн. Биз жабдууларды сактап калышыбыз керек да. Бизде түшүнүк бар, ушул час пик деген. Себеби бул боюнча айтканда, биз баягы элге биринчи электр энергиясын берердин алдында ар бир абонент менен бизде техникалык шарттар түзүлөт да. Ал эми техникалык шарттарда бир конкреттүү түрдө бир пунктта жазылат. Эгерде ушундай час пик маалында, кечки жана эртең мененки час пик маалында электр энергиясын ашыкча пайдалануу боло турган болсо, ар бир абонент өзү ошол электр энергияны көзөмөлдөөгө тийиш деген бир пунктубуз бар. Бул техникалык шартта, контракттарда ушул жазылат. Биз деген как энергетик катары алдын ала билебиз да, бир сутканын айтып аткандай эле эртең мененки саат 7-ден как раз 9-га чейин, кечки маалда ушул 6-дан 9-га чейинки маалдарда керектөө өскөндүгүнө байланыштуу ошол маалда өчүрүүгө туура келет биздики дагы. Жоройт экеч, сиз энергетика тармагындагы өмүр бою кызмат кылып жүргөн адам катары, ардагер катары бүгүнкү кырдаалды кандай баалап атасыз? Бул чынында тарыхта айтып кетиш керек, 2009-2008 жылдан бери эле регулирование бар. Анткени биздин кубаттуулук ошондой эле баягы немеге жете баштаганда, биздин өзү тиги белгиленген кубаттуулук менен пайдаланган кубаттуулук ошого жакындап баратканда регулирующий мероприятие деп коет. Мына мырза министр туура айтып кетти, август-сентябрь айларында ОЗПга даяр боло турганга түзүлөт булар. Жыл сайын түзүлөт булар. Анан ошого карата кайсы жерде перегруз боло турган болсо, ошол перегрузда регулирование болот. Мына азыркыга чейин биздин энергетиктер тиги өчүрбөй ар бир нерсени сактап келди. Бирок суук деген суук экен да. Мына 75 миллион сутка деген это бул рекорд. Кыргызстан 75 миллион суточный потреблениясы бул рекорд болуп эсептелет да. Мына мен билгенден 71ге барган, азыр эми 75 болуп атат. Мына мен жакында эле Нарын менен Ысык-Көл жака иштер менен барып келдим. Мен өзүм дагы бай энергетик болгондон ар бир ресттин диспетчерине кирем да. Булар не то что баягы диспетчерди, ар бир фидерге ответственный кылып коюп койгон. Кайсы жерде нагрузка болуп атат ошол. Бирок ошого карабастан бизде трансформаторлор, линиялар чыдабай күйүп кеткен жерлер бар. Анткени адамдарга ошол тиги потребительдерге мына силер эртең менен кечинде бирке абайлап жаккыла десе да болбой, бизде автомат деген бар. Автомат улам отключение болгондо булардын резерви жоголот да күйө баштайт. Анан кийин трансформаторго чейин жетет. Мына Facebook'та деле жүрөт, өзүңөр көрүп атасыңар. Биз ар бир немени региональный энергетика компаниялар болсо, иш жүргүзүп атса да, кээ бир бизде өзүбүздүн абоненттер ушунчалык кандайдыр бир укпай неме кылып атышат. Анткени баардыгыбыз билебиз, чыңалуу мощность жетпейт бизде. Көптөн бери эле мына былтыр күн жылуу болгондуктан регулирующий мероприятие болгон жок. Потому что күн жылуу болгондон кандай неме этип калды. 25 январда кечиресиз, сөзүңүз каралжы. Элдин маанайына карап туруп, эл нааразы болбосун, эл жанагындай талкуу жаратпасын деп туруп, ушундай өчүрүүлөрдү кылбай койсо, кандай акыбалга болот эле? Бул анда ар бир трансформаторубуз күйө баштамак. Мисалы 2 сааттын ордуна өчүргөндөн 1 сутка же болбосо 3-4 күн өчүп турган жакшыбы же 2 саат өчкөн жакшыбы? Бул эми өзүбүз деле ойлоп көрөлү. Мен деле потребитель, мен деле айылда барып, мен туугандарым бар, башкалар бар. Мен деле айтам, азыркы учурда абал аябай кыйын. Өзүңөр эртең менен эми эртең менен кечкиге туура келет да. Эртең менен тамак жасап ишке кетиш керек. Андан кийинки убак кечинде келип дагы тамак жасап, жагы жылуулак болуш үчүн ошол убакытка келип атпайбы. Ошол эртең мененки кечки максимумда Кыргыз энергетикасынын кубаттуулугу жетишпей калып атпайбы. Мына эми Түркменистандан импорт деп неме кылып аткан, бирок Өзбекстанды өзүңөр билип атасыңар. Ошонун Өзбекстандын линиясы транспортировкага тиги
иш кыла албай атат да, бизге бере албай атат. Ошонун дагы бир эми азыр аяздуу кычыраган шилде эл үшүп атат, бир жагы көмүр алайын десе көмүр кымбат, баасы кымбат болуп атат. Көмүр ала албагандар электр энергиясын пайдаланып атат, ачык эле. Анан баягы бул кырдаалды жараткан министрликке наалат айткандар, анан министр ордун бошотсун иштей албаса, же болбосо жооптуулар жоопко тартылсын деген эмоциядан ашкан ойлордун жыйынтыгы. Менин оюмча мындай да, кырдаалды чече алабы ушундай ойлор? Министрге кете берсе, улам алмаша берсе, мына бир жылда бизде ачык акционерное общество электрических станций деген бар. 5 генеральный директор болду. Ну и что? Улам алмаштыра берсе жакшы болмок беле. Андан көрө мына Россияда канча жылдан бери иштеп атат, мына Новак канча жылдан бери иштеп атат, Шулгинов азыр канча жыл болду иштегенине. Кандайдыр бир булардын дагы бир программасын аткарып бүтке бир көрсөтүш керек да. Анан бүтке программа кылгандан кийин эле ал министр кетет дагы, башка министр келет, өзүнүн командасы менен башка программа болуп атпайбы. Бизде ушундай бир кадровый анча-мынча бардак болуп атат да. Чын айтканда. Элдин үнүнү калчы анда, Жылысбек мырза. Сиз мына аймактардын биринин тургуну катары элдин арасынан, элдин атынан айтсаңыз, деги эле эл бул бүгүнкү жүктү кандай көтөрүп атат? Биринчиден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу күнү түнү суук маалында ушу эч үй бүлөсүн карабай, суукка карабай эмгектенип аткан ошол ремонттиктерге, монтёрлорго ыраазычылык билдирип коеюн. Рахмат ушуларга. Анча-мынча туура эмес болуп калса, ошолор барып оңдоп түнү күнү дебей бизге колдон келген светти камсыз кылып атат. Терең ыраазычылык билдирип коеюн. Экинчиден биз 30 жылдан бери ушул сөздү айтып келатабыз да. Мындай ыраазыдан качан оңолобуз? Мына башка деп атат. Мында салыштырып кетсек, былтыр деле бир агрегат иштеген эмес. Мына талайыбызды жакшы билет. Ошондо мындан жалган айтпай, талайыбыздын кабинет токтогон. Бирок элге жеткиришкен. Тата күчтүү команда болушкан бар. Мен мына билем. Түркменистандан алып келди, башка келди. Бирок эми конечно суук болуп атат. Акыбал башкачараак болуп атат. Элдин нерсе болуп атат. Мына светтин жетпегенине биз айтып атабыз. Мына Ташкентте, Орто Азиядагы электр кризиси өтө оор болуп атат. Бизге караганда. Биз аларга караганда энергия системабыз аларга караганда өйдөрөөк. Биздин кабелдерибиз аларга караганда чыңгараак. Биз ал Ташкентте көрсөтүп койду. Ал жерде жалаң эле көңүл тур отко көңүл буруп калгандыктан, көңүл тур от жетпей калганына байланыштуу баардыгы светке сая баштаганда көрсөтүп атпайбы. Жөн линиялар күйүп кетти, көтөрө албай койду. А биз 30 жылдан бери ушуга даяр болуп келатабыз да. Биз энергия суунун башында турабыз. Суунун башында турабыз. Подъездердин алдында от чагып, казан асып тамак пышырган. Кудайга шүгүр, андага жеткен жокпуз. Кудайга тобо дейли. Ушу болуп аткан нерсе бизге. Анан дагы айтып коюш керек, туура. Эң башкы мына талайымыз өтө туура айтты. Регулировка деген эмне? Регулировка кылыш керек. Мына мисалы мен айтып коеюн. Мына специалисттер чоң адамдар болуп турушат. Ошол эле литейный секторду. Ошол эле кайсы бир майнингдер жегер болсо да, болбосо мисалы чоң мына Азия Мол деген чоң дүкөндөр, чоң магазиндер бар талайыбыз. Подвалы менен ошолор канчадан киловатт колдонушат. А биз карапайым элге айтат, свет үнөмдөгүлө. Биз үнөмдөйбүз биз. Кантип үнөмдөйбүз? Бизге деле жашоо керек. 30 жылдан бери үнөмдөп келебиз. Ошолорго эмне үчүн ошол миллиардтаган курган чоң мекеме, магазиндер болот, торговый центрлер болот. Эмне үчүн 450 миңге генератор сатып алып койбойт? 3 айга чыдап койсо болот да. Ошолордон тура эмес баксакал. А биз бир үйдө бирден лампочка кичине үнөмдөп атабыз. Бир айдыгын бир чоң торговый центрге окшогон литей немелер кылып атпайбы? А эмне үчүн ошолорго бир регулировка кылса болбойт? Болот. Эмне үчүн болбойт? Алар деле түшүнөт. Кичине алып койсо, бул деген бир нерсеси бар талайыбызда. Бизде светтин баасы арзан да. Бардыгы ошого жатып алышкан. А зачем аны алып, андан көрө арзан турса, биз ошону эле колдоно берели деген. А кыйналып аткан эл бар да. Карапайым эл. Сөгүскөнү буларга сөк деп атат. Ташыр кылсаң башына тиет. Бул эми жалганбы? Бир айда жаккан көмүрдүн баасы менен электр энергиясынын баасы арзан болуп атат да. Эң арзан бизде болуп атпайбы, Бакыт мырза? Анан көңүл тур отту дагы. Мына көңүл тур отту толук кандуу объемго чыкпай атат, жетпей атат, өзүнө жетпей атат. Мына Газпромдо атат. Мен мына бул ушул маселе менен жооп кеңеште мына Жеңиш Токторбаев бүгүн сүйлөштүк. Айттым, эл суранып атат. Мен бүгүн эмеге барбай келем, КТРге. Ошону айтып бериңизчи, көңүл тур отсом ал да айтып атат. Биз да возмущение деп атабыз. Ошолорду алып келип сурап, кандай болот, эмне бизде эмне күтүп атат, качан объемго чыгабыз, эмне болот, жол болсо эмне үчүн ошол ушундай боло турган болсо, түштүк болсо ал жагына бул жерге бир чоң катмал эмелерди куруп, газохранилиштер курса болбойбу беле? Болот да, эмне үчүн болбойт? Ушундай нерселердин алдын ала иш-чара кылса болот да Бакыт. Талаймкеч. Бардыгы келип эле, маселенин бардыгы келип эле ошол энергетикалык тетиктердин мүмкүнчүлүгү көтөрө албашы же көтөрүшү деген маселеге такалып атпайбы? Ошол энергетикалык потенциалды көтөрүш үчүн кандай пландар бар?
Мен жана аксакалыбыз Чоробай Такеевич айтып кеткен нерсеге бир токтолуп кетейин, анан сиздин сурооңузга жооп берейин. Биздин жана айтып аткан ар бир выключателибиз бул 1,5 миллиондун тегерегине чейин сомго турат да. Бир выключатель. Анын өзүнүн резерви болот. Мисалы үчүн 100 жолу эле отключение берет, кайра включение берет. Андан кийин иштен чыгып калат. Бизге азыр бүгүнкү күндө энергетиктерге улам саат сайын өчүргөн эч кандай кызыкчылыгы жок. Өзүңөр билесиңер, биз өчүргөндө өчүрөбүз, бирок кайра күйгүзгөндө бүт кайсы үй барып туруп свет өчүп калды деп бүт обогревательдерин сууруп салат. Эч ким суурбайт, ошо бойдон сайылган бойдон калат. Кайра нагрузка бойдон күйгүзгөндө биринчиден биздин жанагы монтёрлорубузга, диспетчерлерибизге абдан кыйын жаратат да, түйшүк жаратат. Ал күйүп да кетиши мүмкүн, мындайча айтканда межфазный каратыш болуп калышы мүмкүн. Ошондой бизде мындай коопсуздугу да бар. Ошон үчүн жана биздин кардарларга түшүндүрүп кетсем, бизге бир саат сайын өчүргөндөн көрө бир күн кечке өчүрүп койгон жакшы. Бирок ага карабастан жанагы ар бир биздин выключательге, трансформаторго ошол рейстин начальниги керт башы менен жооп берет. Анткени ал материальный ответственный лицо. А биздин бир трансформатор 110 киловольттук бир трансформаторубуз 700 миңден 800 миң долларга чейин. 220 автотрансформатор 1 миллион 200 миң доллар турат. Ошон үчүн биз ошону сактап калышыбыз керек. Жана Чоробай Такеевич айткандай, же 1 саат өчүп, 2 саат өчүп турган жакшыбы, же болбосо 2 күн же 20 күн өчүп турган жакшыбы. Бизде андай чоң трансформатор, мындай айтканда аварийный запаста 1-2 эле. Анчалык көп автотрансформаторубуз жок бизде. Ошондуктан жана биздин бүгүнкү күндө күйүп кетип аткан линияларыбыз бүт баарын жана биз карабай койсок эле ал өрттөнөт обязательно. Ошон үчүн биздин жана кесипкөй монтёр слесарларыбыз барып аткан учур ушул болуп атат да. Ошол нерседен алып калалы. Эртең күн лучше 2 саат өчүрүп туруп, кайра 22 саат свет берели деген сыяктуу да. Ушундай болуп атат да. Эмки жылы кыш деле ушундай быйылкыдай кайталана турган болсо, эмки жылы да ушундай акыбал кайталанышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз жанагы мен берген суроом. Энергетикалык потенциалды кантип жогорулатабыз? Биз техникалык акыбалды кантип көтөрөбүз? Энергетикалык потенциалды мен бир эле нерсени айтам. Ар бир жетекчи өзүнүн мындайча айтканда жоопкерчиликти алып иш кылыш керек. Мына бүгүнкү күндө мен жылдын башынан бери келген эле биздин проектилерибиздин токтолуп кетейин. Камбарата биргеси. Мына 6 январда биз кол койдук. Камбарата биргесине. Ал мега проект 1860 мегаватт. Эгерде бизге бүгүнкү күндө 400-500 мегаватт дефицит болуп атса, ал 1860 мегаватт. Бул проект илгертен башталган. Бизде тиги Союз убагынан эле келаткан проект. Чоробай Такеевич билет жакшы ал проект боюнча. Ошону мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин эч ким жоопкерчилик алып баштайм деген эмес. Мындайча айтканда. Биз мына бүгүн ошол министрликке келгенден баштап ошол проектти баштадык. Мына өкмөт 1 миллиард 550 миллион сом бюджеттен бөлүп берди. Бүгүнкү күндө жолду, көпүрөнү, освещение, анан строительный городокторго акча бөлүп берди. Ошону иш кылып атабыз. Мына 6-сында биз кол койдук. Өзбекстан, Казакстан, анан Кыргызстан деп. Ошону дорожный карта, бул жол картасына эле кол койдук. Биз келишимди түзө элекпиз. Азыр жол картасын иреттегенден кийин, технико-экономический обоснованиясын жасагандан кийин, анан донорлорду чакырабыз. Биздин жалгыз мамлекет менен биздин өзүбүз курабыз деп атпайлыбы? Мандай акчабыз болбойт. Биз аны азыр бүгүнкү күнгө таштап койсок, дагы 10 жылга кала берет да. Ошон үчүн биз кошуна мамлекеттерди кошуп, 3 мамлекет чогулуп туруп, анан технико-экономический обоснованиясын жасап алып туруп, анан донор чакыралы деп атабыз. Анткени ошол мамлекеттер бүгүнкү күндө билесиңер, ар бир донор келгени күнү да инвестиция кылам деген киши да эртең сурайт: электр энергияны каяка сатасың? Кандай сатасың, кайсы баада? Биздин бүгүнкү күндө тарифтин маселеси эң арзан бизде. Мына мен азыр токтолуп кетейин. Мына Арменияда бүгүнкү күндө биздин сомго караганда 1,5 сом. Азербайжанда мына 49 сом 1 киловатт. Грузияда 24 сом. Мындайча биздин кошуна мамлекет. Беларуста 31 сом, Россияда 2 сом, биздин Тажикстанда эле 7 сом биздин акча калганда. Өзбекстанда биздин сомго алганда 3 сом 65 тыйын. Ушул биздин бүгүнкү күндүк тариф менен бизге ошон үчүн инвестор мынча жылдан бери келген эмес. Анан экинчи, бул жерде политический чечим керек болчу. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол
жоопкерчиликти алып мына энергетиктер бизге ушундай айтканда жолубузду ачып берди, мына кургула деп. Бүгүнкү күндө эч кандай маселе койбой мына генерацияны көтөргүлө деп. Мен сиз айтып аткан суроого жооп үчүн мындай айтып кетет элем. Мисалы үчүн Верхний Нарынский каскад деген бар. 37 миллион долларды биз Россия менен Русгидро менен соттошуп атып уттуруп койдук бүгүнкү күндө. Ошол бойдон ошол турду. Канча жылдан бери ушул соттошуп келген 37 миллион. Ошол бойдон турду. Мына чечим кабыл алдык. Бүгүнкү күнгө мейли биз Россияга уттурдук, биз аны Россияга төлөп беребиз деп, биз кайра инвесторлорго чакырсак, бүгүнкү күндө бизге ошол каскадка инвесторлор келип атат. Европадан келип атат, Турциядан келип атат. Ошол 37 миллионду төлөп туруп биз куруп баштайбыз деп. 240 мегаватт а жерде. Биз ошону мына бүгүн айтып атабыз. Келгиле да, давайте түзөлү меморандум. Кудай буйрса, мына быйылкы жылы уже меморандум түзүп, ошону баштайбыз. Бери келатсак, мына өзүбүздүн Кыргызстандын инвестору Куланак деген ГЭСти куруп атат, 100 мегаваттык. Ал дагы 25-жылы Кудай буйрса бүтөт. Астына дагы 65 мегаваттык дагы бир ГЭС курам деп атат. Ал 100 мегаватт деген мына биз бүгүнкү күндө бизде Нарын областы 120-130 мегаватт электр энергиясын алып атат. 25-жылы бүтөм деп атат. Ошол Нарын областын жаап коет. Ат башы ГЭСи менен экөө ат башы ГЭСи менен ошол Куланак полностью Нарын областын Баласаруу бар. Андан тышкары мен бага Нарын дарыясына чоң ГЭСтерди айтып атам. Азыр токтолуп кеттим, ылдый түшсөк Камбарата 1. Камбарата 2 ГЭСи мына. Жана айтып атпаймынбы, мен жоопкерчиликти алып башташ керек деп. Жана ушу президентибиздин ушул чечими менен ушул Камбарата 2ни мына 2009-жылы 120 мегаватт берилди эле, ошондон бери токтоп турган. 11-12 жыл болуп кетти. Мына ошону дагы чечим кабыл алып, бизге мындайча айтканда ишти бүтүргүлө деди. Мына биз 18 ноябрда аны конкурска чыгардык. 1 мартта ошол конкурс жарыялаган конкурска 14 компания азыр бүгүнкү күндө тендердин документ сатып алды. Ал жерде 120 мегаватт, анан 30 мегаватт запертый эмес, ошондо 150 мегаватт келет. Андан ылдый түшсөк Токтогул ГЭСи. Бул жерде өзүңөр билесиңер, реконструкция болуп атат, 4 агрегаты, ар бир агрегатка 60 мегаваттан 240 мегаватт. Ошондо бир ГЭСтин кубаттуулугу кошулат да. Андан ылдый түшсөк Үч Коргон ГЭСин баштадык. Мына ошол Токтогул ГЭСинен экономия болгон 100 миллион долларды ошол Үч Коргон ГЭСине жумшадык. Бүгүнкү күндө консультанттар иштеп атат. Ал дагы Кудай буйрса кошумча генерация пайда болот. Анан өзүбүз куруп аткан жана өзүңөр айткандай Киров суу сактагычына Баласаруу ГЭСи. Аны Кудайым буйрса мына 25-теринде биз испытанияга барып кетип атышат балдар. Быйылкы жылы аны тапшырабыз деген пландарыбыз ишке берилет. Бар. Тактап айтканда. Мына кече эле ушул январдын бир 2-3 күн мурун эле биз Орто Токой ГЭСин келишим түздүк. А жерде 30% биз төлөйбүз, 70% Кытайлар курат, анан кургандан кийин Чакан ГЭСке өткөрүп берет деп мына келишим түздүк. А жер башталат. А жерди биз 2 жылдын тегерегинде деп сурок коюп атабыз. Ошону менен Папан ГЭСи ага казактар менен түрктөр келди. Аны дагы Кудай буйрса бердик. Мына Каракөл ГЭСине бизде потенциальный инвестор мына Япония менен меморандум түздүк эле. А жерде да 28 мегаваттка чейин. Ал мына Кудай буйрса 30-да бул жерге 6 специалист менен келген атышат. Ушундай бизде проектилер бар бүгүндө. Анткени мен буга ишеничтүү айта алам, бүгүнкү күндө биз меморандум шарттарын кол койгонбуз. Андан тышкары күн энергиясына меморандумдарыбыз бар. Азыр мына февралдын 20-ларында бир 25 мегаватты өзүнүн ошол станциянын өзүнүн колдонуусуна киргизебиз деп атат. Бир 200 мегаваттын тегерегинде быйылкы жылда ушул күн энергиясынан станциядан электр энергия кубаттуулугу алабыз деген пландарыбыз бар. Тактап айтканда мунун баары эми 2025-жылга чейинки этабы менен ишке ашуу этабы менен ишке ашат. Мындайча айтканда бир 60 мегаваттын тегерегинде мен жана айтып кетпедимби? Малый ГЭС, Чакан ГЭСтерден 60 мегаватт ушул 23-жылы кошумча кубаттуулук болсо, эми өзүңөр билесиңер, станция 1 жылда курулбайт, бирок ошол иш башталган иш аягына чейин чыгат деп ойлойм да. Алтынбек Турсбекович, мына Талабекович айткан ГЭСтер бардыгы ишке аша турган болсо, эми бер жактагы техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Мына ошолордун акыбалы кандай болот? Алардын потенциалын жогорулатууга бизде кандай пландар бар?
негизин алып караганда жабдуулар жөнүндө сөздөр көтөрүлүп калды. Аксакалыбыз дагы көп жылдан бери иштеген энергетикибиз айтып өтүп кетти жабдуулардын эскилиги жеткендиги жөнүндө. Бул боюнча мен цифра менен айтып кетейин. Биздин аба чубалгыларыбыз Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы тейлеген аба чубалгыларыбыздын 40 жылдан ашуун иштеген аба чубалгыларыбыздын өзү пайыз менен алганда 48,5% түзөт. 40 жылдан ашуун кызмат кылган аба чубалгыларыбыз. Андан сырткары экинчи эле чоң биздин жабдууларыбыз бул көмөкчү ордондор, подстанцияларыбыз. Подстанцияларыбыздын 25 жылдан ашуун иштеген подстанцияларыбыз пайыз менен айта турган болсок 83,4% жабдууларыбыз 25 жылдан ашуун өзү кызмат өткөрдү. Мынакей. Бул жагынан алып караганда сөз адистерибиз баары жакшы түшүнөт. 25 жылдан ашуун деген сөздүн өзү завод өзү бизге 25 жыл эле срок службасы бар бул жабдуулардын. Ал эми бүгүнкү күндө ошол жабдууларыбыздын азыркы кырдаалда дагы толугу менен энергетиктер биз кайра кактап айтып атканыбыз, даярбыз деп атканыбыз ушул жабдууларыбыздын эскилиги жеткендигине карабастан биздин адистердин жумшаган эмгеги менен ушул жабдууларды жаздан баштап кышка чейин даярдап ремонттук иштерин толугу менен аткаргандыгыбыздын негизинде эскилиги жеткен жабдууларыбызга карабастан биз бүгүнкү күздө кыштан чыгарууга биз дайыма өзүбүз жооп беребиз деп кайра айткан сөзүбүз ушундан айтылат да. Ал эми жабдууларды жаңылатуу боюнча жакшы сурооду бердиңиз. Мына министрибиз да айтып атпайбы, ГЭСтерди курулуш боюнча, выработканы көбөйтүш боюнча пландар бар. Анын арасында биз дагы биздин улуттук электр тармактар ишканасы дагы бүгүнкү күндө өзүнүн эскилиги жеткен жабдууларын жылдан жылга биз ачык айтыш керек, ар бир жумуш өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө байланыштуу план кылабыз да. Себеби биз ар бир жасалган жумушубузду Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын өздүк бюджетинен каралат. Биздин ар бир жумуштарыбыз 23-жылга дагы биз азыркы айтылган жабдуулардын арасында эскилиги жеткен жабдууларыбызды техникалык характеристикасына карап туруп 23-жылга дагы көп пландарды койгонбуз. Жаңы көмөкчү ордондорду куруу боюнча азыр сразу айтып кетсем болот. Мисалы катары мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Баткен областына быйыл өзгөчө статус берилип, ал жакта электр энергиясы менен камсыз кылыш боюнча дагы биз министрлик тараптан чоң иш-чаралар жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө айта турган болсок, Аксай айылында биз жаңы 110 киловолттук чыңалуудагы көмөкчү ордонду куруп атабыз. Бул көмөкчү ордонду кургандан кийин ал жерде жашаган элдерге электр энергиясын мындан дагы сапаттуу берүүгө, ошондой эле биз жергиликтүү бийлик менен барып такташканыбызда ал жерде насосный станциялар бар экен. Ошол насосный станциялардын полноценный толугу менен иштешине шарт түзүүчү подстанцияны куруп атабыз. Бул бир. Ошондой эле биз алыскы райондорго дагы жаңы подстанцияларды куруп атабыз. Мына биз деген алыскы райондор деп дайыма суук райондорду айтабыз да. Ошондой эле мына Нарын областында дагы биз 110 киловольт чыңалуудагы көмөкчү ордонун курабыз. Бул биздин 23-жылкы планыбыз бар. Андан сырткары эскилиги жетип, кубаттуулугу жетпей бараткан трансформаторлордун күчүн алмаштыруу, жогорулатуу боюнча дагы жумуштарды алып барабыз. Мисал катары айтып кетейин, мына Бишкек шаарында, Кыргызстаныбызда эң бир Борбор шаарыбызда чоң подстанцияларыбыз бар, көмөкчү ордондорубуз. Аларча аттуу көмөкчү ордонубуз бар. Ал жерде кубаттуулукту биз 50 мегаваттка кубаттуулукту көтөрүп атабыз. Жаңы трансформатор коюп атабыз. Бул дагы бул. Андан чыккан трансформаторду бизде каскадный метод деп коебуз. Андан чыккан трансформаторлорубузду ошол эле шаарыбызды камсыз кылуучу главная деген көмөкчү ордонубуз бар. Ал жерде дагы 125тик кубаттуулуктагы трансформаторубузду 200дүк алмаштырабыз. Андан 2 трансформаторду алмаштырабыз. Башкача айтканда, ошол эле главный деген көмөкчү ордонубузга 150 мегаваттык кубаттуулук кошуп атабыз. Биз деген эгерде выработка өсө турган болсо, биз дагы жабдууларды ошого параллельно даярдап баратабыз. Биз деген болгону баягы өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу, жылдан жылга аз өлчөмдө болсо дагы финансылык шартыбызга байланыштуу бул боюнча көптөгөн жумуштарды алып барып атабыз. Эми бүгүнкү күндө коомчулуктун күткөн дагы бир суроосу, ошого жооп берип кеттиңиз. Бүгүнкү күндөгү өчүрүүлөр канчага чейин созулушу мүмкүн эми? Бул боюнча өчүрүү боюнча график боюнча мисал катары суроо берип калдыңыз эле, мен азыр ошону тактап койдум. График боюнча мисал айтып коеюнчу, биз мына алыскы райондорубуздун дагы бир эле мисал катары мен Токтогул реси боюнча маалымат берип коеюн. Токтогул ресинде мисал катары ала турган болсок, мына саат 7ден баштап, саркы саат 7ден 9га чейин айылдардан бери жазып койдук бул жерде. Үчтерек айылы, Саргат айылы, Каражыгач айылы, Үчтерек, Өзгөрүш, Шайык, Ташкечүү айылдарында саат 7ден 9га чейин өчүрүлөт. Бул эртеңки күндүн маселесин айтып атабыз. Андан сырткары ошондой эле 9дан 11ге чейин ошол эле Токтогул боюнча айтып атам да, Нанай, Шайык, Акчар, Чоңко, Алмамат, Жетиген, Такталы, Кызыл Урбан, Ичке Сай,
Бууракан деген айылдарда 9-дан 11-ге чейин өчүрүлөт. Ушундай эле 11-ден 1-ге чейин Торкент, Көтөрмө, Торкент кайра эле ушул айылдар. Ал эми 1-ден баштап 3-кө чейин Тоолук айылы, Сарыкамыш айылы, Алмалуу айылы, Белалы айылы деп ушундай графиктер түзүп койдук да. Бул эми баягы элдин арасында түзүлүп аткан суроолорго мен ойлойм ушул биздин графиктерибиздин негизине жумуш алып барсак элдин арасында суроо деле азайса керек деп ойлойм да. Анан сиз берген сурооңузга качанга чейин мындай уланат дегениңиз, биз мына азыркы графиктер элге таратылды, элге берилди. Бул деген сөзсүз түрдө эле 100% ушул график менен биз баягы ашыкча жүктөө болсо дагы болбосо дагы өчүрөбүз деген сөз эмес. Элге дагы ушуну түшүндүрүп коюшубуз керек. Мына кечээге салыштырмалуу бүгүн күнүбүз жылый баштады. Биздин баягы берген анализдерибизге караганда бүгүн буюрса керектөөбүз кечээге салыштырмалуу бүгүн азыраак болду. Мына күнүнө мисал катары айта турган болсок, бир суткалык керектөөдөн ала турган болсом, күнүнө 1.700.000 миллион киловатт саат уже азая баштады. Керектөө азайган сайын баягы биз графикке карабастан чектөөлөрүбүз биздики да азая баштайт. Эми азыр бир күндө 2 жолу өчүрүү болуп атат деген аймактар болуп атат. Андан сырткарыдагы маалыматтар таркап атпайбы? 4-5 жолудан өчүрүлүп атат деген маалыматтарчы. Мына ушуну тактап кетиңизчи. Кай жерлерде ошондой өчүрүлүп атат? Бул боюнча 4-5 жолдан өчүрүү болот дегенге мен кошула албай турам, бирок себеби мындай да. Биз буга чейин графикти тактабаган маалда дагы, анализ кылып аткан маалда дагы эч кандай 4-5 жолдан өчүрүү болгон жок. Мен аны толук айта алам. Ал 4-5 жол болгон жерлерде болушу мүмкүн. Баягы биз азайтууларды жүргүзгөндөн кийин авариялык өчүрүү болуп калган болушу мүмкүн. Бул эмне себептен? Мына биз ошону өчүрүүгө успет этпей калсак, мына керектөө ушунчалык өсүп кеткен болсо, лимиттен ашыкча, жабдуулар нормасынан ашыкча иштеп кеткен болсо, керектөө эле болуп кеткен болсо, анда авариялык өчүрүү болуп калган болушу мүмкүн да. Бул адресин айтышыбыз керек да. А бирок бүгүнкү күндө биз мына максималный бир сутканын ичинде бир жерлерде 2 жолу же 3 жолудан кайра кайталанып аткан учурлар болду. Себеби биз болушунча сууктугуна байланыштуу 1 сааттан эле өчүрүүлөр болуп атты да. Кээде примерно алып карадык, биз баарын анализ кылып чыксак 1 саат 15 мүнөт ар жерде ар түрдүү болуп турду да. Бул дагы биз деген алмаштырып аттык да. Бир көмөкчү бир эле фидерибизди 1 саат өчүргөн болсок, өчүрүү иштерин жүргүзүлгөн болсок, чектөөлөр боюнча, ал эми сууктугуна байланыштуу ошол жерде тоом калбасын, оборудованиелер тоом калбасын, отоплениялар жок жерлерде тоом калбасын деген максатта кийин эле кайра эле 1 сааттан кийин жылдырууга туура келип атты. Булчу. Ошонун негизинде 2-3 жолудан кайталанып кетип аткандын эң бир мааниси ошол болчу да. Жылдызбек мырза айткан маселеге кандай карадыңыз, Талай Үмкеевич? Мисалы жанагындай чоң соода түйүндөрү таң аткыча күйүп турат, мисалы. Ашыкча пайдаланып атат. Ошондой ашыкча пайдалангандарга мындай чектөө киргизүүгө мүмкүнбү? Биринчиден биз мындайча айтканда сөзсүз түрдө аларды биздин инспекторлор иштеп атат. Жанагы техникалык шартка байланыштуу бүгүнкү күндө колдонуп атат. Анан бир нерсени унутпашыбыз керек. Ошол соода түйүндөрү жана башка немелердин баары налог төлөйт. Эгерде биз азыр баарын ошол соода түйүндөрүнүн баарын көчөнү, мисалы үчүн уличный освещенияны өчүрүп салсак, эртең жанагындай хулиганство жана МВДнын бизге дагы биз МВД менен да чогуу иштейбиз. Алар дагы көп жерлерде видеокамералар коюлган, базарларда. Ал центральный көчөлөрдүн баарын эч ким өчүргөн жок, бизде күйүп эле турат. Эгерде жанагындай бизнес структуранын баарын өчүрүп салсак, эртеңки күнү бюджетке да акча түшпөй калат дагы. Эмне болот? Дагы бир электр энергиядан тышкары дагы бир таңсыздык жаралат. Бул зарплат маселеси болуп калат да. Айлык маселеси, пенсия маселеси. Жанагы тарифти көтөрүү маселесине сиз кандай карадыңыз? Көптөгөн өлкөлөрдүн арасында эң арзан эле электр энергиясын пайдаланган биздин Кыргызстан экен. Сиз кандай ойлойсуз? Бизде тарифти көтөрүү деген 2000-жылдын башынан бери эле келатат да. Мисалы, мен ушу өзүм 96-жылы Госагентство энергетика деп ошо тариф боюнча неме болгондо мен ошол жерде иштегем. Анан ошол боюнча биз ошо тарифтерди карап неме кылып 2001-жылга чейин нормально келген. Анан кийин 2001-жылдан кийин эле уштобу инфляцияга карата көтөрүш керек, анан немеге карата көтөрүш керек дегенден кийин эле анан тарифный политика бузулуп кетти. Мына азыркыга чейин тарифный политиканын немеси багы основной кылышат, Минэнерго кылат,
Кыргыз энергия холдинг кылат, Гартек кылат, баарысы кылат да анан кийин келип туруп утверждениеге келгенде эле баягы кол коюлбай калат да. Мына ошонун шартынан азыркы мезгилде 90-жылдын аягында эгер ремонтко бөлүнгөн 30%тен ашык боло турган болсо, мисалы акчасын энергия системанын азыркы 10%ке жетпейт. Чынын айтып коюш керек, азыр аварийный эле ремонтко бөлүнүп калып атат да акча. Башка эчтекеге бөлүнбөй атат. Развитие жок. Мына рестерге барсаңыз, баягы даже подстанциянын жанында турушат бакуштар үшүп неме кылып. Анткени ал эски, автоматы күйгөн. Бардык нерсенин дагы бир развитиясы болуш керек да. Ошого акча которулуш керек, ошого кандайдыр бир негизги неме болуш керек, тиги баягы средства болуш керек. Бүгүнкү тариф менен энергетика өзүн өзү актап атабы, актабайбы? Актабайт, мына жыл сайын эле кайра кошулуп атпайбы, карыз болуп эле. Негизи ушул тарифти көтөрүүнүн, төлөмдөрдүн эсебинен жанагындай министр мырза айткандай энергетикалык потенциалды жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүүгө болобу? Бизге киришке караганда чыгыш көп болуп атпайбы? Акчанын тиги акча келгенге карата чыгышыбыз көп болуп атат. Жыл сайын мына азыр менин оюм боюнча, менин билишим боюнча 160 миллиард сом энергия система карыз. Эми бул дагы жыл сайын көбөйө берет. Анткени тарифти көтөрбөсө ошондой эле болот да. Анан күнү түнү мына бул киши аябай жакшы айтып кетти. Күнү түнү иштеп атышат балдар. Бирок анан ошону мына 23-жылы айтып атат, мына немеге бюджетке карата, өзүбүздүн акчабызга карата ремонт жасайбыз деп. Да, ремонт жасайт, бирок аварийный только ремонт жасап калышат. Анткени текущий ремонтка, капитальный ремонтка акчалары жок, жетишпейт. Муну баарыбыз эле билебиз да, анан кийин унчукпай кышка келгенде эле энергетиктерди баягы урушуп калабыз да. Жылысбек мырза, сиз эми баягы кошуналык колоңдорду көрүп атасыз. Өзүңүздүн жаккан отунуңуз. Негизи эле мен могу газ маселесин айтайын деп атам да. Газ бизге жеткиликтүү болсо ушул энергетика тармагына мындай бир жеңилдик пайда болот беле? Анан сиз канча отун жагасыз, канча көмүр жагасыз, анан айына электр энергиясына канча төлөйсүз? Бактым мырза, мындай да биз мына Атамбаев кезегинде Парижге барып жашыл экономика кол коюп келген. Биз ошонун негизинде мына Талай билет, жашыл экономикага жол ачып берип атышат. Шамалдан, күндөн, кичигестен, туура бул экологический таза булар. Анан эми айта турган нерсе, сен туура айтып атасың, биз бирок көпчүлүгүбүз, мен мисалы көмүр жагам, газ жок. Көмүр жагасыз? Ооба, газ жок. Анан кошуна колоңдоруңуз пайдаланбайт. Свет өчтү, суу келбейт. Суу ала албайбыз. Только көмүр жагабыз. Азыркы күндө чынында эле суук болуп атат. Мына даже этажды үйлөрдө мен даже бүгүн чогуу кеңеш кирсем, алды эле муздак. Мен таң калдым да. Значит, суук болуп, жакшы ысы от жаксаң да үйүң ысыбайт да. Потребление көп. Муну айтып коюш керек. Мурда мисалы 3 тонна, 4 тонна болсо, азыркы күндө 5 тонна, 6 тонна дейм да. Себеби күнү түнү жакканга туура келип атат. Сууктун. Ошондон көп нерсе трансформаторун көтөрбөй кызарып кеткен ошондон да. Мен да ошондо ойлойм да. Анан мен ойлойм да, ушу элибизге мен түшүнөм. Арасында президентке да рахмат деп коюш керек. Ушуга кадан айтпай кетишти. Былтыркыдан бери мына 50 миң, 100 миң 500 адамга 50 тыйындан берилип атат. Ошол калды да талаймызда, туурабы? Мына карап коюңуз. Тоолуу аймактагы 77 тыйындан эле калып атпайбы? Бул деле жакшы жетишкендиктер. Ошо приграничный райондо берилгендерге. Мына аксакал туура айтып атат. Биз көтөрүлгөн жок да. А биз билебиз, бәке маалында 30 тыйын кошпой эмне болгон. Биз ошондо кайталанбашыбыз керек. Ооба, туура, бул убыточный болуп атат. Актабай атат. Түшүнүп атабыз. Бирок 60%, 70% элибиз жакырчылыкта жашайт да. Анда туура түшүнүш керек. Ана көңүл туруп атат дегениңиз. Биз эгер мына смог деп атабыз. Мына мен эртең менен 4-тө турсам, кечирип коесуз. Турабыз. Димала басайын десең, ушунчалык кыш да. Ушунчалык кыш. Баары көмүр жагып атабыз. Бирле тест айтып атат, бирле тест эмес бул. Анан бут карап көрсөңүздөр, жер үйлөрдүн баарын ошону жагып атышат. Баня жакканы башка, эмеси башка. Ушунчалык эме болуп атат. Газга өтүш керек. Биз эгер эртели кечтир ден соолугубузду ойлосок, экологияны ойлосок, андан сырткарыда тестте деле очистительный сооружение бар ал жерде. Эч болбосо да ал жерде карап турушат. Лабораториябыз бар. А бул өзүбүздөн дагы эгер көңүл туруп өтпөсөк, кандай жашоо болот? Сөзсүз керек. Бир долго сатылган Газпром
акыры келишим бар да, үзгүлтүксүз, камсыз кылып турабыз деп. Балким ошо бир эле коллапс болуп атат, Орто Азияда, Казакстанда, башка жактарда жетишсиз болуп атат. Но бирок бул чечиш керек да. Эгерде этели чечпесе карапайым элге эле кыйын болуп атпайбы? Бакыт мырза, эртең менен жетте мен түшүнөм буларды деле. Жетеде туруп жумушка барайын десең, чай ичейин десең, балдарыңды ките кылайын десең, ал деле эми аны өчүрүш керекпи, же трансформасы күйүп кетип, миллиондогон эме төлөш керекпи деген ой болот. Анан айтып коюш керек, туура айтып атат. Мына чакан кестерди көбөйткөнүн бир чети да бар. Булардын дагы кечээ кышында иштебей калса, бирок ошол нарынды ошондой бир курулса, нарында ошол бир камсыз кылса, токтогу суу сактасын, суу топтолот. Биз, сиз билесиз, 90% токтогу суу сактын көз карандыбыз. Канча толсо, анан ошого карап келет абыз. Ушуларды көбөйтсө, эч болбосо чакан болсо да, капля море болсо да, ушинтип отурсак, бул чоңгу көмөк берет болгон нерсе. Азыр жашыл экономика деп атпайбы, бул иши аябай туура айтып атат. Азыр чакан кезде бизде Кыргызстанда бум болуп атат да, аябай жакшы нерселер болот. Мына Лайлактан баштап Сүккөл нарынга чейин. Мына мен жакында эле ошол иштер боюнча бир нарынга барып келдим. Ат башынын акими менен, анан губернатор менен жолугушуп, алар ошолор инвестор издеп, ар бир нерсеге неме кылып атышат. Мына ГЭС куралы, не куралы. Мен багы айттым. Мен тиги неме болгон билгенимди айтып берейин. Консультант болоюн, неме болоюн. Сүккөлдөн чакырып атат. Ал жерге консультант болуп жүрөм. Лайлак тиги Каракулча райондоруна курулуп атат, проектисин менен жаздан баштайлы деп атат. Булар да бизге азыр аябай жакшы нерсе болот. Анткени бир четинен бул региональный электроэнергия болот. Анан кийин эми бул жерде тарифтен коркпой эле коюш керек, чтобы мен кайра кургандан кийин тиги немен дала албай, акчаны дала албай калам деп. Ал жерде айтып атат, ГЭСти курдум, ошол жерге чакан өндүрүш кыл. Ошого эгер неме тиги электроэнергияны бере турган болсоң, анда сен энергия системага да жардам бересиң, өзүңө дагы пайда болот, как бизнесмен катары. Тамамкевич, аз убакыт калыптыр. Кыска Мен турбайбы. Ошол ГЭСтерге алар убутушу болбойт. Курган нерсени 2 сом 46 тыйындан алып, мына кечирип коет. Элге 77 тыйына сатышат. Муну да по факту делдеп коюш керек. Тамамкевич, мына эми баягы Кыргызстан өзүбүздү айтып эле, анан өзүбүздө көйгөйдү айтып эле чуулдай бербей, коңшу өлкөлөрдөгү акыбалды да, бүгүнкү акыбалды дагы эске салышыбыз керек да, жогоруда учкай айтылды. Анан сиз кесиптештериңиз менен сүйлөшүп атасызбы? Кандай экен акыбал? Биз Орто Азияда энергетиктер билесиңер бир шакекчедебиз. Биз күнүгө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда 1500 мегаватт ограничение бар. Аларда дагы давлениясы түшүп, газдын давлениясы түшүп кетип, аларда бүт генерация bizde сууда болсо, аларда газда. Бүгүнкү күндө аларда дагы электроэнергия чыгаруу маселеси кыйын болуп атат. Анан алар 4 миллиарддын тегерегинде электроэнергия Туркменистандан алышат. Бир 2 миллиарддын тегерегинде куб газ Туркменистандан кошумча алышат. Бүгүнкү күндө биринчи газын токтотуп койгон, азыр электроэнергиясын токтотуп койду Туркмения. Ал өзлөрүндө ушундай кыйынчылык болуп атат да Туркмения. Бүгүнкү күндө изолированный Өзбекстан өзүнүн системасы менен калды. Казакстан мамлекетинде 700 мегаваттка чейин дефицит болуп атат электроэнергия. Аларда мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, Астана шаары өзү суук шаар, 53 градуска чейин суук көтөрүлүп тур да. Бүгүнкү күндө бүт кошуна мамлекеттерибизде, эми Тажикстанды айтпай эле коеюн, аякта кыш келгенден баштап ограничение кылышат, бүгүнкү күнгө чейин ограничение болот. Азыр Ташкентте көмүрдүн баасы $100 чейин чыгып атат. Рахмат. Келип бергениңиздер үчүн биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы энергетика тармагындагы күнгөй тескейлүү маселелерди талкууладык. Бүгүнкү кырдаал дегеле, бүгүнкү кырдаалдан кантип чыгабыз деген жол жоболорду биздин бүгүнкү студиябызга келген адистер айтып беришти. Кыш аяздуу күндөр бүтөрүнө аз калыптыр. Чыдаңыздар деп эфирибизди аяктайлы. Саламатта калыңыздар.